Бүгүнкү күндө еттин баасы дүң базарларында 260-270. Магазиндерде 400-460 сом болуп турат. Сүттүн баасы элден жиналып алып аткан баасы 10-11 сомго түшүп кетти. Магазинде 50-55 сом. Мурда оптовый баасы 20 сом болчу. Тоок фермалар боюнча бүгүнкү күндө жабылып, ушу тоок фермаларында тоокторун сойдуруп жатышат. Анткени дүңдүн баасы 3 сом 40 тиын болуп калды. Ал эми магазиндерде 7-8 сом. Ошол тармак жабылып атат бүгүнкү күндө. Себеби жем, тоют кымбаттап, ошого байланыштуу биздин дыйкандар бүгүнкү күндө банкротко учурап атат. Мен ойлойт элем, ушул маселени өкмөт жакшылап караш керек. Анан кийин Айыл банк боюнча айтып кетет элем. Мен бир жакын адамым декабрь айында былтыры 10 техникага арыз жазган, МТЗ 82-ге. Бүгүнкү күнгө чейин ушу 10 техниканы ала албай атат, 30% төлөгөн. Себеби ал бийликтин партиясында эмес, башка партиянын мүчөсү экен. Мен ушу кайрылып кетет элем, ушу чиновниктерге, партияларга карабай эле элге караш керек. Бүгүнкү күндө сүт, эт, тоок фермалар жабылып, кимге жакшы, кимге жаман, элге жаман техникалар берилип атат, интрига сыяктуу. Мен ушу чиновниктерге айтып кетет элем. Тендерди ойлобой, элди ойлосун. Өзү чыгып, эгерде ушундай саясатка аралашкан болсо, өзү чыгып, жерлерди айдап, анда дыйкандарды баксын деп айтат элем.